Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Тилек Токтогазиев МөМө деген жаңы ассоциациянын төрагасы. Бирикме десек болот да, кыргызча. Ооба, болот. МөМө бирикмесинин мурдагы министр. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Эмне жасайсыңар МөМө деген бирикмеге? Бирикме дегенде көп ишканалар биригет го, э? Ооба. Бизде ошо компаниялардын ассоциациясы, ушул тармакта иштеген дыйкандар дагы биздин ассоциацияга кошулган. Азыркы учурда 250ден ашык мүчөбүз бар. Бул толугу менен туруктуу ассоциацияга айланды. Өзүбүз бир дагы цент сырттан бир колдоо албайбыз. Мамлекеттен эч нерсе жок. Бул 100% өзүбүздүн мүчөлүк акылары менен иштейбиз. Бизде дыйкандар бир жылга 10 000 сом төлөйт мүчө болуш үчүн. Мүчө болгон үчүн. Бирок ошондо эле дароо эле, мисалы үчүн мүчө болгондор жана Италиядан болобу, Туркиядан болобу жаңы көчөттөр азыр кирип атат. Ошол эле Кулпунайдыкы. Алар мындай түшүмдүүлүгү биздин эски сортторго караганда 2-3 эсе көбүрөөк болуп калат. Анан ошол көчөттөрдү алганга мүчөлөр үчүн бизде 2 сомго айырмараак болуп калат. Айырмасы бар. Арзаныраак болуп калат. Эми 2 сомду 1 гектарга 50 000 көчөт кетип атса, 2 сомго көбөйткүлө 100 000 сом ар бир биздин мүчөбүз үнөмдөгөнгө 1 гектардан үнөмдөө алат да. Ошол үчүн биз мындай экономикалык жагынан бизге мүчө болгон аябай пайдалуу. Ошол үчүн бизге мындай көп кишилер кошулуп атат. Буюрса бул жылдын аягына чейин биз 1000ге чейин мүчөбүздү жеткизели деп атабыз. Бул тармак аябай менин оюмча эң экспорт жагынан эң чоң потенциал болгон Кыргызстандын тармагына айланыш керек. Биз 2030 жылга чейин 1 миллиард долларга чейин экспортты чыгарайлы деп атабыз. Ушул МөМө тармактан. Жалпы сатылган анын ичинде Кулпунай кирет, малина, карагач, чычырканак, ежевика, ошо бүт ушул ягода деп коет эми орусча айтсак, ошо МөМө тармакты жалпы биз 1 миллиард долларга чейин жеткизели деп атабыз. Биз үчүн бул психологиялык кандайдыр бир бул барьерди талкалап чыгышыбыз керек да. Бізде көп мындай жанакы кичинекей мамлекеттин же кедей бир мамлекет, кедей бир элдин буякта бир установкаларыбыз бар. Ошонун баарын сындырып, биз 1 миллиард деген бул өтө чоң мындай угулат бизге. Бирок дүйнөлүк базарда 1 миллиард деген бул чоң деле акча эмес. Мен мисалы үчүн ошол эле Калифорния штатта, бир эле штат Американын бир жылда Кулпунайды 4 миллиард долларга өндүрөт да. 4 миллиард долларга. И Кулпунай эле. Биздин максатыбыз бүт мөмөлөрдүн, бүт түрлүү мөмөлөрдүн баарын бириктирип, жок дегенде ошо 1 миллиардка 2030 жылга чейин жеткизели деп атабыз. Дүйнөлүк деңгээлде ойлонушубуз керек. Бизде көбүнчө учурда экспортерлорубуз дагы Казакстан, Россия менен чектелип калган. Биз болсо азыр Казакстан, Россия менен албетте күч өтөбүз. Андан дагы көбүрөөк алып сатканга аракет кылабыз. Бирок ошол эле учурда бизде мисалы үчүн азыр бул жылы биринчи жолу Кыргызстан тарыхында биз фрут логистика деген дүйнө жүзү боюнча эң чоң МөМө тармактагы көргөзмө болгон. Ошол жака катыштык. Кыргызстандын стенди болду. Ал стендти дагы толугу менен 100% өзүбүз каржыладык. Бир дагы Каякта болду? Берлинде. Ошол жакта эми бул дүйнө боюнча эң чоң көргөзмө да. Аякта бүт мамлекеттер келет. Кээ бир мамлекеттер бар, мындай миңдеп квадратный метрлерди элешет, стендтерди коет. Биз болсо эң чаканын койдук, бирок ошондо дагы ошол үчүн Кыргызстан желегин желбиреттик. Ошол жака кайсы мамлекеттерден келсе, ошолордун желегин илип коет да. Биринчи жолу желекти желбиреттик ал жерден. Анан ошол эле жерден Biola Chemicals деген бир немис компания менен Гамбургда жайгашкан алар. Алар менен контрактка кол коюп, биздин ассоциация, биздин бүт мүчөлөрүбүздүн Европа боюнча дилери болмой болду. Анан мына биринчи партия азыр Германияга кетти. Бул кургатылган Кулпунай. Кургатылган. Кургатасыңар. Европага биз кургатылган мөмөлөрдү жөнөтөлү деп атабыз. Биздин мындай стратегия азыр ар бир аймакка өзүнчө стратегиябыз бар. Мисалы үчүн Кореяга Кулпунайды 1 килограмм биз сата албайбыз. Анткени Кореянын ички ушундай саясаты бар экен. Алар өзүнүн дыйкандарын коргоп 1 килограмм киргизбейт экен да. Бирок баасы өтө кымбат. Мисалы үчүн корейс фермерлер
$13 $25 чейин Кулпунайды тапшырышат экен. Элестетиңиздер. Бизде канча болуп атат? Бизде эми 100 сом, 100 сомдон 500 сомго чейин былтыр болду. Атыгылар $30. Аларда $13 $25 чейин. То есть мындай 1200 сомдон 2400 сомго чейин болуп кетет да. Элестеткиле кандай кымбат баа. Бирок алар ушундай саясатты өзүнүн дыйкандарын колдош үчүн сырттан импорт киргизбейт. Бирок Кореяга биз мисалы үчүн карагатты мүмкүн киргизебиз, чычырканакты киргизебиз. Ага чектөө жокпу? Аларга анткени булар өздөрү көп өндүрбөгөнү үчүн аларга чектөөлөр болбошу мүмкүн. То есть биз азыр ар бир мамлекет, ар бир аймак глобалдык базарды алып, бөлүштүрүп, аны айтып атабыз, мына бул жака биз мондай стратегия менен киришибиз керек депчи. Бул илгерки мурун согуш менен кирип, өзүнчө бир полководецтер туруп алып, мындай алып киребиз, флангтан киребиз, түзүлө киребиз дегендей. Алардын баланча танкы бар деп эсептеп. Ошондой эле бизде дагы азыр ошондойбуз да. То есть биздин экспортерлорубуз бул биздин 21-кылымдын экономикалык жоокерлер. Биздин экспортерлор канча жакшы иштесе, ошончо байлык Кыргызстанга келет. Биз түшүнүшүбүз керек. Бизде көбүнчө учурларда соодагерлерге аябай терс мамиле кылышат. Айтышат, булар алып сатарлар дешет, жамандашат. Бирок ошолор жакшы иштесе, ошолорду биз колдоп берсек, алар сырткы рынокто биз үчүн күрөшүп, анан биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны көбүрөөк сатып берет. Алар көбүрөөк сатылса, конкуренция күчтүүрөөк болсо, демек баасы дагы өсөт. Мына бул 23-жылы Кулпунайды жайында кээ бир көлдүн кээ бир аймактарында оптан 500 сомдон алып кетип атты. Мындай баа дүйнөдө жок десек да болот да. Кээ бир мамлекеттерде болушу мүмкүн, бирок көбүнчө бул Кулпунайды өндүргөн ошол Испанияда, Италияда, Египет, Туркияда андай баалар болбойт. Бирок биздин экспортчолорубуз жакшы иштеген үчүн ошондой жыйынтыктар жакшы болду да. Жайында. Көбүнчө жазында эле бүтүп калат да, июнда уже жок болуп калат. Бизде мисалы үчүн түштүктө Кулпунай апрелде болот, майда чүйдүк болот, июнда көлдүк болот. Ошол июнда жок кезде дүйнө жүзүндө боюнча аз болот да, бизде көлдө болуп калат. Ошол мындай бизде природалык мындай табият жагынан аябай жакшы жактарыбыз бар, климат жагынан жакшы жактарыбыз бар, артыкчылыктарыбыз бар. Мисалы үчүн Египетти алайлы, алар ноябрдан баштап апрелге чейин өндүрөт Кулпунайды. Биз тескерисинче апрелден баштап ноябрга чейин өндүрөбүз. Демек, кээ бир ошол жайында дүйнөдө мындай аябай ысык болуп кетет го. Катуу ысык болуп кеткенде мөмөлөр түйүлбөй калат, мындай гүлдөбөй калат да. Ошол учурда Кыргызстанда салкын аймактардан биз мөмөлөрдү сатсак болот. Ошол учурда кышында кандай кымбат баа болсо, жайында дагы ошондой кымбат баа болуп кетет да. Ошондой нишаларды табып, карманып, ошол учурда массалык түрдө көбүрөөк өндүрүп, анан биз өзүбүздүн базарларыбызды аныкташыбыз керек. Азыркы учурда бизде максатыбыз бул жана араб мамлекеттерге өзүбүздүн мөмөлөрүбүздү сунуштайбыз. Андан тышкары бул түштүк чыгыш Азия мамлекеттер, ошол эле Сингапур, ошол эле Малайзия, Индонезия, ошого окшогон мамлекеттерге дагы биз самолет менен жеткире тургандай кылышыбыз керек да. Негизи эле кымбат да. Кымбат, бирок биздин географиясы ушундай атпайбы? Бизде деңизге мындай чыгып албайбыз. Бизде мындай ушундай лендлок деп коет. Мындай бүт жагынан мындай жабылып калган мамлекет болуп калганбыз да. Анан бизде байкайсыңар, өзүңөр деле ойлонуп көрсөңөр, мына Тажикстан менен кээде конфликттер болуп кетет. Ал жактан соода кичине туруксуз болуп калып атат. Казакстан мисалы үчүн көп учурларда муну саясий рычаг катары колдонуп коюп атат. Кээде жабып коюп атат чек араны. Бул биздин саясий бийлигибизге мындай рычаг катары колдонуп, кээде кысым көрсөтүп коюшат. Кытай болсо, Кытайдан бүт товарларды киргизебиз, бирок Кытайга товарларды киргизиш өтө оор. Бирок биз дагы бул жагынан иштейбиз. Буюрса Кытайга дагы жол ачалы деген максат койдук да. Жок дегенде бул батыш аймактарына, Синьцзянь уйгур автономиялык округ, анан бул Кашкар деген шаарлар жактарга, ошо жакынкы бизге жакынкы кошуна болгон региондорго биз киргизели деген максатыбыз бар да. Анан Өзбекстан, бирок мына 4 мамлекет менен
чектешпиз, бирок эгерде биз Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны керек болсо самолет менен жеткизе ала тургандай кымбат продукция болсо, биз даана эгемендүүлүктү ошондо алабыз. Азыркы учурда бизде мындай соода жагынан, логистика жагынан биз көз каранды болуп калып атабыз да, жалдырап калып атабыз да, ачып койгула депчи чек араны. Эми Казакстан менен көп эле ушундай болуп калат атпайбы? Картошка өндүрүп аткан учурда өткөзбөй коет, болду. Чирип кетет, продукция жарабай калат. Анан айла жоктон биздин саясий элита аяка барып сүйлөшүп, кээ бир учурларда башка маселелер боюнча мындай компромисске барганга туура келип калат. Бирок андай рычагтарды биз калтырбашыбыз керек. Биз айыл чарбаны өнүктүрүп атканда өтө баалуу гана продукцияларды өндүрүп, Кыргызстанга бул байлыкты алып келе турган тармакка көңүл бурушубуз керек. Анткени тилекке каршы биздин айыл чарба саясатында көбүнчө азык-түлүк коопсуздук гана мындай берилген продукцияга гана ставка кылып коебуз. Бирок ал элибизге байлык алып келбейт. Бул эптеп эле мындай эптеп-септеп жашоого алып барган нерселер. Биз 1 гектар ошол эле буудайды өстүргөндө дыйкан ашып кетсе $200, $300 табат 1 гектардан. А 1 гектар кулпунай же башка мөмөлөрдү отургузса, ошол жерден $20,000 табат. 100 эсе айырма. Андан көрө кулпунайды өстүрсүн, 100 сомдун 1 сомуна буудай сатып алсын. Биз азык-түлүк коопсуздукту башка ыкмалар менен деле камсыздасак болот. Аны соодагерлер менен иштешип, аларга мындай бир айтып, мына силердин кампаларыңар бар, ошо кампаларыңар мондай минималдык запастар дайыма болуп туруш керек деп койсо, соода азык-түлүк коопсуздук деген ушул да физикалык жагынан бар болуш керек. Кампаларда толуп турса, бирдеме болуп кетсе, жок дегенде жарым жыл бизде бар. Эгерде таптакыр болбой баратса, биз мындай бир форс-мажор болуп калып атабы же глобалдык бир чөйрөдө чоң өзгөрүүлөр болуп атабы, ошондо атайын жанакындай ЧП режимди киргизип туруп, ЧС, чрезвычайная ситуация дегенде, ошондо ошол учурда керек болсо биз жарым жылдын ичинде кайра жерлерди башкача караштырып, керектүү биздин азык-түлүк коопсуздугубузга керектүү азыктарды, жер жемиштерди өстүрүп алсак болот. Бирок ал үчүн дайыма эле өстүрүлгөн деле кереги жок да. Аны керектүү учурда гана өстүрүп алсак болот. Калган учурда болсо кампаларды эле толтуруп турсун соодагерлер. Аларга ошого ылайыктап мындай мүмкүн льготалык кредиттерди береби, ар кандай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү эле түзүп берип койгула, бирок талап коюп койгула. Физикалык жагынан жана кампаларды бар болуш керек десе. Болду. Зато элибиз бай болуп кете берет. Акча табат, жана айтпадымбы, 100 эсе айырма болуп атпайбы буудай мененчи. Кургатылган кулпунай деген кандай болот? Ал кадимкидей эле кулпунайды бизде, мисалы үчүн Оска деген компания бар. Алар алышат кулпунайды, атайын вакуумга киргизет. Вакуумдук технология менен да? Атайын мындай вакуумга киргизгенде суусу эле чыгып кетет. Бирок бул мындай ысык эчтеке жок, мындай сырттан күн менен же мындай ысытпайт, эчтеке болбойт. Бул бүт пайдалуу азыктардын баарын сактап калат. Анан кургатылган кулпунайдын сатып алуучулар кимдер? Бул йогурт чыгаргандар, чай чыгаргандар, мюсли деген жанакы эртең мененки тамак ашты чыгаргандар. Дагы толгон токой аябай көп тармактар бар. Аларды формасын сактагандар бар, порошок деңгээлинде дагы майдалап туруп, анын жана дамды чыгаруучу, жытты чыгаруучу, өңдү чыгаруучу зат катары колдонушат да. Дүйнөлүк орточо баа кургатылган кулпунайдыкы жана вакуум менен сублимация деп коет дагы башкача. Сублимациядан өткөн кулпунайдын дүйнөлүк орточо баасы $40 килограммы. Эми $40 продукцияны самолет менен $2 дагы бир жакка ташып сатсаңыздар дагы, бул өзүн-өзү мындай жактайт. Жөн эле актап коет. Биздин артыкчылыгыбыз эмне? Биздин артыкчылыгыбыз эки мындай фундаменталдуу артыкчылыгыбыз болот. Бул элибиз бар Кыргызстанда, иштейм деген эл бар. Биздин ошондой эл болгон үчүн бизде
биздин жарандарыбыз азыр Англияга барып кулпунай терип атат, туурабы? Кореяга барып кулпунай, Германияга барып кулпунай терип атышат. Эмне үчүн? Анткени аларда өзүнүн жумушчулар жетишпегендиктен ушундай болот. Анан кыргызстандыктар барып ошол жактан иштеп келип атат. Аяка бир саатына 1,5 миң сом тагып коюп атышат ал жерде жашап. Бирок эгерде мына биз деле ошондой акчаны өздөрү биякта иштешсе, демек тиякта жанакынтип бир саатына 1,5 миң сом төлөп атса, өзүнүн жана кулпунайды сатып атканда дагы өздүк баасында ушундай кымбат айлык кирип атпайбы? Демек базарга чыгарганда ал продукция да кымбат болуп сатылат. Ошол үчүн биздин альтернатива биз деле өстүрүп, жана бизде мондай буфер аябай чоң бар болуп калып атат. Бизде арзан, мындай жумушчу күчтөр десек болот. Андан тышкары электроэнергиябыз дагы 10 эсе арзан. Европа менен салыштырмалуу. Демек, жана шоковый заморозка деп коет, муздаткандыгы, аны кургаткандыгы бүт бары электроэнергия менен жасалат. Демек, аны дагы биз бияктан иштетип, биз түздөн түз мындай бир нерсени өндүрүп атканда, мына Кыргызстандагы таза суу, таза аба, күн, топурак, таза топурак, биздин эмгек, элдин эмгегин, электроэнергияны биз мына бириктирип туруп, мындай өтө кымбат баалуу продукцияны сатып атабыз да. Бирок ошол эле учурда алардын технологияларын эске алып, анткени биздин эски технологиялар менен колдонгондо, мына биздики азыр тилекке каршы 1 гектарда 8 эле тонна орточо мындай түшүмдүүлүк болуп атат да. Кыргызстандыкычы, кулпунайдыкы. Ошол эле Калифорнияда 70 тонна алышат. 10 эсе. 9 эсе болуп атат да. 9 эсе көп. Ушул эле 1 эле гектар жерден алар 9 эсе көп алып. Эмесичи? Даамы бүт бары жакшы. Тазалыгы дагы жакшы. Бүт алар мындай илим менен, илимдин негизинде иштешет. Аларда селекциясы күчтүү. Мен буюрса ошол жакында мына март-апрель айларында Америкада болом. Ошол жактан мындай илимий чөйрөдөгү адамдар менен жолугушуп, ушул бизге окшогон ассоциациялар менен таанышып, ушул тармакта иштеген компаниялар менен таанышып, алардын заманбап технологияларын Кыргызстанга алып келүү боюнча максат койдум. 23-жылы биз Италия менен, Туркия менен ушундай келишимдерди койдук. Биздин ассоциация менен Чермак деген италиялык чоң ассоциация бар. Ошолор менен консорциум, алар менен биз кол коюп, биз алар менен иштешип, алардан мындай технологияларды, көчөттөрдү, билимди алып келип Кыргызстанга 23-жылы мындай каналды ачып берип койдук десем болот да. Эми Америкага ошондой максат менен кетип атам. Параллельно биз дагы сатуу жактарын коюп кетип атабыз. Азыр мындай жана Европага айткандай эле сатууну баштадык. Буюрса бул биринчи жолу. Ага чейин Казакстан менен Россия эле болчу да. Эми араб өлкөлөр болот, Кытай болот, анан чыгыш түштүк чыгыш Азия боюнча мамлекеттерге дагы биз фокус алабыз да. Ойлонуп көрсө, дүйнө азыркы учурда геосаясий кырдаал аябай өзгөрүлүп атат да, баарыбыз көрүп атабыз, туурабы? Ар кайсы жактарда конфликттер башталып атат. Бир полярдуу дүйнөдөн азыр кайра көп полярдуу бир дүйнөгө өзгөрүлүп атат. Анан мурунку өнүкпөгөн мамлекеттер, бирок калкы көп мамлекеттер азыр өсүп баштады, күчөп баштап атат, экономикасы аябай өсүп атат. Мына биздин эле кошуналарыбыз Кытай. Биздин түштүк чоң кошунабыз бар, ал Индия, Гималайдан эле өтүп койгон деле Индия. Мисалы үчүн биз Делиге 2 саатта эле учуп барсак болот. Москвага 4,5-5 саат, Делиге 2 эле саат болуп калат. Бирок байланыш такыр башка. Байланышыбыз жок. Гималай бизде мындай чоң бийик тоолор бөлүп турат да. Бирок ойлонуп көрөлү, мына Индия менен Кытайды эле бириктиргенде, анын калкын санын бириктиргенде эле бул дүйнөнүн жарымы болот атпайбы? Жанында да Бангладеш, Пакистанды кошкондо, Индонезияны кошкондо, жалпы бул түштүк чыгыш Азиянын баарын бириктиргенде, бул дүйнөнүн жарым көбү болуп калып атат. Анан ал мамлекеттер азыр аябай бат темп менен өнүгүп баштады. Элдин жашоо деңгээли өсүп баштаганы менен кошо эмне болот? Алар тура тамактанган жөнүндө ойлонуп башташат. Биринчи кезекте ошол боюнча ойлонот. Ошондой учурда Кыргызстандан таза айыл чарба продукция менен
өтө кымбат баалуу продукциялар менен биз ушул байып бараткан элдерди камсыздап берсек болот. Мөмөдөн башка дагы эмне кылат ассоциациялар? Эми ассоциация негизи ушул негизги болуп атат, бирок андан тышкары дагы биз дагы бир долбоорду азыр баштадык. Бул койдун жүнүнөн жер семирткич чыгарып атабыз. Ошончолук мүмкүнбү? Мүмкүн. Жүндөн жер семирткич жасоо. Албетте бул мен ойлоп тапкан эмесмин. Бул 2018-жылы Швайнфурт-Вурцбург деген аймакка барып, Германияда ал жерде атайын илимий изилдөө институтка конок баргам. Ал жерден ошол илимий чөйрөдөгү адамдар мага органикалык кантип айыл чарбаны өнүктүрсө болот деген боюнча окутууну жасап берип атышкан. Ошол эле жерде көрүп бир жер семирткичтерди көргөзүп атты, органикалык жер семирткичтерди. Анын арасынан бир гранулаларды көрсөттү. Бул эмне деп менден сурап атат. Мен болсо билбейм, мындай түшүнүксүз болду да мен үчүнчү. Мындай кичине ачып да карап көрдүм, билбей койдум. Мындай пресстелген бир нерсе экен. Анан кечке ойлондум, жооп бере албай койдум. Булар мага айтты, бул койдун жүнү деди. Анан менде ошол эле заматта кандай бул койдун жүнүн жер семирткич кылса болобу? Чириби бул деп эле менде да мындай жалпы эле кыргыз элибизде кандай суроолор болсо менде деле ошондой суроо болду. Койдон көп нерсе жокту бизде. Ооба да. Илгертен. Анан ошондо эле мага мындай бир сүрөттөр пайда болуп баштады да башымдачы. Тиги койдун жүнүн өртүп аткандарын көрүп, ыргытып аткандарын көрүп, анан ойлодум да, биз ушунун баарын ысырап кылып эле ыргытып аткан турбайбызбы? Өртүп аткан турбайбызбы депчи. Канча мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Германиядагы дыйкандар 1 килограмм ушул койдун жүнүн пресстелген гранулалардан чыгарылган, аякта жүндөн башка эч нерсе жок. Бул 100% жүн, ичинде состав 100% жүн. Ошону 1000 сомго сатып алышат килограммын. Анан өзүнүн органикалык айыл чарбасында колдонушат. Органика деген стандартка ылайыкталган да булчу. Кымбат баалуу продукция. Монголдор Германияга фуралап жүндү сатышат. Именно гранула менен чыгарып, алардын стандарт. Германиядан? Жок, Монголиядан алар гранула менен монголдор Германияга сатат. Германияга. 1 килограммын 350 сомго сатышат. Пресстелген жүн. Сомго же евро менен, мен сомго которуп салып атам да. 350 сом килограмм кара жүн. Бул жанакы меринос эмес. Кымбат баалуу жүн эмес. Бул жанакы биз азыр кылчак жүн мусор кылып ыргытып аткан, өртүп аткан жүндөн булар кайра иштетип туруп, ошону 350 сомдон сатат да. Мен айтып атам, мен аны мына 2 жыл өзүм Кыргызстанга кайра келип, өзүм эксперименттерди, өзүм күнөсканамда бадыраңды өстүрүп көрдүм, аябай жакты. Алардын илимий чөйрөдөгү адамдар ошол айтышты да, 1 килограмм жүндө 100 грамм азот бар дейт, 50 грамм калий бар дейт, 18 грамм күкүрт, сера бар дейт, 760 грамм органикалык заттар бар дейт. Бул өтө маанилүү, өтө пайдалуу жер семирткич деди да. 1 килограммда 750. 760 грамм. 76% анда органикалык зат. Органика. Бул мындай эмне үчүн ойлонуп көрөлү. Немис дыйкандар ушул 1 килограммды 1000 сомго сатып алышат. Демек мунун пайдасы бар да. Пайдасы жок болсо аны алмак эмес да. Туурабы? Анан мен ошондо элестетип атам да, азыр мына теле көрүүчүлөргө деле кайрылып кетейин. Эмкиде силер жүндү өртүп аткан кезде 1 килограмм жүндү салмагын алып туруп өртүп атканда сиздер мындай чөнтөгүңөрдөн 1000 сомду алып туруп монтип өртүп атканда эле элестете бергиле да. Акчаны өртүп атасыңар. Эмне үчүн ошол эле немистер же башка көп мындай японецтерди айтып калабыз. Алар сарымжалдуу болуп, ар бир нерседен мусор көп чыгарбай, эч нерсе кылбай, бүт нерсени кайра иштетип, баарын пайдаланышат да. Бизде болсо көп учурларда мындай баркын билбейбиз бир нерсеничи. Ошо жүндү деле жанакындай эми баарына азыр сунуштап атам. Кылгыла, мен 2 жыл эксперимент кылгам. 20-жылы биринчи жолу видеону чыгаргам, ушул боюнча өстүрүп көргүлө, ушинтип кошуп көргүлө, аралаштырып көргүлө. Бул пайдалуу деп. Башында Бирок өндүрүш керек да бир. Жок, эми аны жүндү деле огородко колдонуп салсаңар болот. Жөн эле бир нерселерди отургузуп атканда. Жанагыдай гранула жок деле. Жүндү. Жүндү эле. Мен ошентип мына 20-жылы видеону чыгаргам.
кийин мындай кичине вирустук видео болуп кеткен. Биздин дыйкандар ар кайсы аймактан, Баткенден да, Нарындан да, Көлдөн да, ар кайсы аймактардан колдонуп башташты. Кадимкидей кайра фидбек берип, жакшы болот экен деп айтышты. Эми болсо трактор менен механизация түрү, механизациялуу жол менен берген үчүн жана гранулалар чыгаш керек. Ошондо трактор менен эле гектарлап талааларга жүндү кол менен бербей, именно техника менен бергенге ылайыктуу кылдырып, азыр көлдө Теплоключенко деген жерде Бегимжан кечиресиздер, Бегимжан Молдобаева деген айым азыр биз ага атайын жабдыктарды алып бердик. Ал ушул Ассоциация. Биздин бул жактан айыл чарба министрлик менен чогуу биргеликте. Ал жакта ошол атайын айыл чарба долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү бар. Анан алар менин видеолорумду көрүп, ушу жүн боюнча жарыктап атканда, анан ушул боюнча сиздер бир ишти кылбайсыңарбы деп кайрылышкан. Макул деп мен эми ал биздин коммерциялык бир да кызыкчылыгыбыз жок бул жагынан, бирок биз ошентип биргеликте айыл чарба министрлик менен биргеликте аларды болсо ошо ИФАТ деген эл аралык бир уюм бар, алар колдоп берип атат. Бирок ошол биз мындай белек катары Бегимжанга бердик. Ал болсо азыр андан кайра иштетип жүндөн жер семирткич чыгарып баштады. Эми биз бул долбоор аркылуу дагы 120 дыйканды үйрөтөлү деп максат койдук. Ар бир райондо ушундай чакан ишканалар ачылыш керек да. Ошондо ар бир райондо уже ар кайсы жактарга ыргыт бербей, өрттү бербей, ошондон жок дегенде өздөрүнүн эле талааларына, өздөрүнүн огородторуна жер семирткичтерди чыгара алса болот. Бизде мына санап көрөлү. Расмий 6 миллионго жакын коюбуз бар, бирок бейрасмий 8 миллиондой да. Бул эми статистикага азыраак жаздырып коюшат да. Салыктардан качып же дагы бир нерседен качып. Эми 8 миллион койдон орточо 3 килограммдан жүн алсак дагы бул Бир жолу кыркылабы, эки жолу кыркылабы? Жок, жалпы мен бир жылдыктын айтып атам да. Жалпы алганда бул бир жылда ушу 3 килограмм деп санайлы. 3 килограммдан 8 миллион койдон 24 миллион килограмм жүн чыгат. 24 миллион килограммды биз Европага кийин келечекте биринчи ички рынокко жакшылап иштеп, өздөрү эле азыр экспорт жөнүндө сүйлөп эле коелу. Өзүнүн огородторунда, өзүнүн талааларында жер семирткич катары пайдаланып башташсын. Кийин өзү менен базар өнүгүп атып. Бирок жалаң эле жер семирткич эмес, кийим да жасаш керек да жүндөн. Эми ал бизден жана кара жүндөн жасалбайт да. Тилекке каршы бул тармак бизде уяң эмес. Тилекке каршы бул тармак бизде талкаланып калды. Бул меринос деген өзүнчө порода бар эле, анын баары азайып калды, жок деп койсок деле болду да, уже. Биздики 2 минут калыптыр, аягына 1 мүнөттөй. Ну, абдан жакшы. Дагы бир силердин ассоциация өнүккөн сайын дагы балким жаңы интервью кылалы. Албетте. Айтып берип турсаңар, жаңылыктар жөнүндө. Чакырып турсаңыздар, жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Мен мындай ишенем, бизде жаңылыктар дайыма көп болуп турат. Чын эле жазып аткан иштер аябай көп болот. Анан эң негизги биздин максатыбыз ошол дыйкандардын жашоосу жакшы болуп кетсин деп атабыз да. Анткени аймактар өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт. Кээ бир эле шаар эле бул золотой квадрат эле өнүгүп кетсе, айылдар калып калса, бул окшошпойт да. Бизде мындай кичине баары айылдар көтөрүлүш керек болот. Ошол үчүн биз ушундай тармакты азыр алдык. Ушул жакты аябай өнүктүрөлү деген максат койдук. Рахмат чоң. Бүгүн эл аралык күн экен, аялдардын күнү, баары айымдардын баарын, кыздарды, энелерди баардыгын майрам менен куттуктап кетели. Рахмат сизге. Бизде конокто Тилек Токтогазиев болду. МөМө деген ассоциациянын төрагасы. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.